Ассаламу алейкум, достар, қырғызстандықтар, қандайсыңар? Достар, мынау интернетте шығып жатқан нәрселерді көріп, ютубты қарасаң, жөн эле толып кетті да. Ақыры өзім мындай кичине болсо дагы жеке оюмду айтып койбосом болбойт, окшойт деп калдым да. Мындай талашуу, мындай тартышуу, мынтип экиге бөлүнүү жаман көрүнүш. Мындай вообще болбойт да. Биримдикке келишибиз керек. Мен дагы бир нерсени айтып коеюн деп чечтим. Кыргызстанга патриот, кыргызмын деп, кыргыз болгонума сыймыктанам. Чынында өтө сыймыктанам. Себеби бул дагы мындай мен силерге айтып коеюн. Но ушул Москвада мен көп жылдан бери жүрөбүз да, бир 15 жылдан бери жүрөбүз. Ушул Москвада ар кандай адамдар менен чогуу жашадык, өзбектер менен чогуу жашадык, тажиктер менен чогуу жашадык, орустар менен чогуу жашадык, чынындачы. Биргеликтик дагыстандыктар менен бирге жашаган күндөр болду. Мен мындай почти что баардык улуттагылар менен чогуу жашадык. Ошондой болду да, себеби Москвада ушундай ситуация болуп калат. Кээде ишке жакын жерге көчүшүңө туура келип калат, бирок жакын жердеги жерлер мындай квартира издесең, жарым бир комнатасы өзбектики, бир комнатасы кыргыздык болуп калган случайлар деле болгон. Анан өзүбүз деле квартира алып, квартираны койгон учурларда квартираны таппай, бир-эки орустарды дагы алып, анан бир-эки тажиктерди дагы жашады, чынында тажиктерди алып, өзбектерди алып. Себеби бул Москвада квартиранын ошо айлык билеттерин квартплатаны төлөш 2 семьяга, 3 семьяга ордук келет да. Аны мен Москвада келген адамдар бүт жакшы билет муну. Ошол учурларда квартирага адам издеп каласың, анан чыккан адамды коюшка туура келип калат. Чынында биздин квартирага деле кудда ошондой адамдар келди. Чынында убагында бир 4 орус келип жашашты. Анан чогуу бир комнатага сыймайт айтышып алар. Ошондо кыргыздар мындай өтө биримдик, дружныйбыз, өтө мындай жакшы мамилени жакшы кылып экенбиз да. Ошол орустар келип атканда айтышты да. Кыргыздай адам, билбейм, кыргыздай улут дүйнөдө жок болсо керек депчи. Себеби биз мына кухняга чыкса кел, ости, тамак же, наркы берки, мындай ушундай сөздөрдү айтып, мындай өтө биримдикти көрсөткөн экенбиз да, көрсөчү. Чынында мына бизде деле ушул кухняга чыгып калсаң, же болбосо мындай болуп калсаң, кел ости ичи, тамактан ости ичи деп любой адам айтабыз да, туурабы? Кудда ошондой эле сөз. Анан бышпан алар көбүнчө сухой паёк жешет экен, жанагындай доширак, башырак, колбаса, салбаса. А биз дайыма даярдап жейбиз да. Эч мындай сатып алыш редко эле случай, только даярдап. Бирок кетип атканын айтышты да, бул өтө силерден ыраазы болдук. Бир Дагыстан киши жашады. Алда чыгып кетип атканда алтын деп айтат да, мен өтө силерге ыраазымын. Жаман дружный, биримдикте экенсиңер депчи. Чынында квартирада кухняга чыгып алып, бака-шака, наркы беркилерден сүйлөшөбүз, тамашалашабыз. Кимдин мындай праздник болуп калган болсо ортого чогултуп, ортого коюп жейбиз. Туулган күн жанагындай бир жекелик күндөр болуп калган болсо, аны да биргеликте ушундай чогуу кылабыз да. Бул сырт жакта мен чынында кыргыздар өтө мындай активный, өтө дружный, өтө жакшы характерлерин көрсөтө алышат да. Эми мен айтаар дегеним эмне? Мен айтаар дегеним Кыргызстанда жүргөн кыргыздарыбыз, эми кыргызстандыктарыбыз, Кыргызстанда кичине башкача болуп атат да. Акыркы учурларда мына Кемпир-Абад деген тема чыгып калып, азырчы Кемпир-Абадта экиге бөлүнүп калышкан мындай случайлар. Кадимкидей уят сөз менен бири-бирине сөгүшкөн мындай случайлар көрүп атабыз да. Согласный деген нерсе болот, чын айтканда, бири башкача ойлойт, бири башкача. Мындай учурда дагы бири-бирине кемсинтип, бири-бирине ат коюп, бири-бирине акмак, сен мындай башы жок деген сөздөрдү вообще айтпашыбыз керек да. Эми грамотный мынтип эле, ушундай, сенин айтканың туура эмес деп мындай чөткө айтпайбызбы дейм да. Же болсо өзүбүз түшүнмөсөк, түшүнгөн адамдардан сурасак дагы жакшы болот эле. Мен башында Кемпир-Абад мындай ызычуу чыгып атканда, чынында мен Кемпир-Абад туура эмес кылып атат окшойт деп ойлодум. Кийин информациялар чыга баштады, көрүп. Азыр эми карасам, чынын айтканда,
нормальный нерсе болуп атыптыр өзү. Негизин айткандачы алардын деле ою жаман эмес экен. Чек араны тактап коюлу, чек араны биротолоо чек ара маселеси Өзбекстандагы чек ара маселесин полный бул теманы жаап туруп башка проблемага шак коелу деген ой бар экен. Толук ишенич менен карап калдым да. Келишим деген сөз дагы өтө жакшы нерсе да. Келишимге баруу, компромисске баруу дагы бул өтө чоң нерсе. Азыркы ушундай момент болуп атканда алардын айтышы боюнча ушул чечип алган, толук чечип алганга аракет кылып атканда бул өтө жакшы нерсе да. Ушундай көзгө ачып карап калдым эми. Менин жеке оюм бул. Кимдир бирөө мага кошулбаса мен чынын айтканда капа эмесмин. Туура ар кимдин өзүнүн ою бар. Анан мына камалгандар тууралуу дагы кичине айтып кетейинчи. Камалгандар бирок туура эмес болду да, бирок кичине туура эмес болду, кичине. Бирок ошолордун видеосун көрсөң, жанагы блогер дегендердин видеосун көрсөң, мындай жаман гордость менен сүйлөгөн да. Гордость менен сүйлөгөн дос кош сүйлөсөң болот, бир душман мындай бирөөнү туура эмес экенин билип, десем президентке сен муну жооп берип койчу деген муну жанагы ким эле ошоңуз ошол бала ушундай суроолорду берген да. Жок, ал суроону президентке бере турган суроо эмес экен өзү, башкага сураса болот. Анан дагы бир нерсени айтыш керек. Президент депутаттар колдоп бермейинче президент кол кое албайт да. Анан кийин биринчи очередь президентке эмес, депутаттарыбызга кайрылсак жакшы болмок беле дейм да. Себеби любой вопрос этапный болуш керек да, туурабы? Же сразу жогоркуга асылабызбы? Жогоркуга асылсак, президент деген эми биздин башчыбыз да, эми эң жогорку башчыбыз да. Андан өйдө биздин башчыбыз жок да. Мындайча мындай туура маалымат, туура мындай ой жүгүртүү менен карасак, президент биз башка мамлекет менен мындай тикелешип сүйлөшүп, мындай көптөгөн мындай дипломатический иштерди алып барганга өтө туура келет да болчу. Булардын иши ошондой. А биз ошондой прямой президент акмак, анан кийин сен мындай эки дос, анан кийин мынткен сөздөр менен сырт жактагы душмандарды жаман мынтип жыргатып атабызбы дейм да. Кичине эле ойлорумду айттырып, ушу YouTubeга киргизип коем. Мындай кичине бир адам болсо дагы жеткизимби, өзүмдүн жеке оюмду деп ойлоп